Салам достор, сиздер менен Окутул English. Бул биздин pre-intermediate 1 деңгээлибиздин алгачкы сабагы. Биринчи сабагыбызга кош келдиңиздер. Менин атым Муна. Кеттик анда. Бүгүнкү сабакта англис тилинде күнүбүз тууралуу айтып бергенди үйрөнөбүз. Күнүгө кайталанып турган рутиналык кыймыл аракеттерди айтканды бирге карайбыз. Негизи бул сабагыбыз өткөн деңгээлдердеги сабактардан бир өзгөчө, анткени бул окуу сабагы. Окуу сабагында биз сиздер менен бир тексттин мисалында окуп жана укканды практикалайбыз. Анын ичинен жаңы сөздөрдү жаттайбыз, анан аларга грамматикалык талдоо жасап, кыргыз тилине которгонго аракет кылабыз. Эсиңиздерде болсо, англис тили өз алдынча деңгээлинин биз 9 сабагында текст менен иштөө жолдорун кененирээк айтып бергенбиз. Планын кааласаңыздар ал видеого барып көрүп алсаңыздар болот. Биз болсо сабакты баштадык. Сабакты баштар алдын сөзсүз түрдө менин артыман кайталап окуп турууңузду сунуштайбыз. Анан сабак ичиндеги жаңы сөздөрдү кагаз калем даярдап жазып алсаңыздар андан да жакшы болот. Эгер жаңы сөз жаттабасак, окуган тексттин пайдасы аз болуп калат. Кеттик анда. Бүгүнкү текстти окуйлу. Ал текст Илиманын нарындагы дем алыштары тууралуу болмокчу. Ал нарындагы бизге бир күнү жөнүндө айтып берет экен. Биз ошол текстти азыр мен менен кошо угуп, окуганга аракет кылыңыздар. Кеттик. My day in Naren дейт. I came to Naren 2 weeks ago because I'm on my holidays. Life in the village is very interesting, and my days are always busy. My grandparents get up at 6 o'clock in the morning and take care of the kettle. And I wake up at 8 when it's time to have breakfast. Before breakfast, I brush my teeth and wash my face. After, I help my grandmother clean the house. She washes the dishes, and I make the bed, mop the floors. I also help my grandfather in the garden, and Grandma makes us lunch. I have a lot of friends in the village. After lunch, I always go to play outside with them. There are so many interesting games like Toğuz Qorgol, hide and seek, and many more. For example, yesterday we played Akçölmök, and it was very funny. I will play this game with my friends in London too. In the evening at 7 p.m., my grandfather calls me for dinner. I get very hungry. Grandma cooks different meals every day. But I love Beshparmak very much. After dinner, we clean the table together and I read some books in English. At 10 p.m., I go to sleep. Spending holidays in Naren is amazing. Азаматсыздар, текстти бир сыйра окуп алдык. Эми кааласаңыздар видеону паузага коюп артка кайтып кайра окусаңыздар болот. Биз болсо тексттин экинчи бөлүгүнө, сабактын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Бул жактан текст ичиндеги жаңы сөздөр менен иштейбиз. Байкасаңыздар, жаңы сөздөрдүн баардыгы карага алынып, алдында тизмеси менен берилген. Видеону паузага коюп өзүңүздөргө көчүрүп жазып алсаңыздар болот. Биз болсо ар бир сүйлөмдүн ичинде жаңы сөз менен иштейли. Кеттик. I came to Naren 2 weeks ago дейт. I came to Naren, мен Нарынга келдим дейт. Байкасаңыздар, came туура эмес этиш өткөн чакта турат экен. Come деген келүү болсо, келдим деп came деп айтабыз. Naren 2 weeks ago, 2 жума мурун дейт. Ago. Because, себеби, I'm on my holidays. Мен дем алыштардамын, каникулдамын дейт. Holidays. Life in the village, жашоо, life in the village, айылда is very interesting. Аябай кызыктуу дейт. And my days, жана менин күндөрүм, and my days are always busy. Дайыма бош эмес дейт. Мындай иш чарага толо дейт. My grandparents get up at 6 o'clock in the morning. Менин чоң ата, чоң апам, my grandparents get up, турушат, at 6 o'clock, саат 6-да, in the morning, эртең менен дейт. Таңкы саат 6-да турушат экен. At 6 o'clock in the morning. And take care of the kettle. Take care, кам көрүшөт дейт. Of the kettle, малды дейт. Мал жандыкты карашат дейт. And I wake up, мен болсо, and I wake up, ойгоном дейт. At 8 саат 8-де, when it's time to have breakfast. When it's time, убакыт болгондо, to have breakfast. Эртең мененки тамакты ичүү дейт. To have breakfast деген тамак ичүү. Ал эми breakfast эртең мененки тамак. Before breakfast, эртең мененки тамакка чейин, before, I brush my teeth.
тишимди тазалайм дейт. My teeth, тиштерим, brush деген тазалоо. Brush my teeth деп айтабыз жалпысын. And wash my face, бетимди жууйм дейт. Face деген бетим, ал эми wash деген жуу, тазалоо деген түшүнөт. After I help my grandmother, андан кийин after I help my grandmother, чоң энеме жардам берем дейт. Clean the house, үйдү тазалаганга дейт. House, үй, clean, тазалоо. She washes the dishes, ал идиштерди жуйт дейт. Dishes, идиштер, wash, жуу. And I make the bed. Мен болсо төшөк жыйнайм дейт. Make the bed деген сөзмө сөз которгондо кровать жасоо деп которулуп калышы мүмкүн. Анткени make деген жасоо дегенди билдирсе, bed деген кровать, уктай турган нерсени айтабыз. А бирок make the bed деп айтканда жалпысынан төшөк жуу же ошол жаткан кроватьты жыйноо дегенди билдирет. Mop the floors, пол жууйм дейт. Mop деген өзү швабра дегенди билдирсе, ал эми floors деп биз полдорду айтабыз. Пол жуу деш үчүн ушуну mop the floors дейт экенбиз. I also help my grandfather. Мен дагы дейт. Чоң атама да жардам берем дейт. I help my grandfather. I also help my grandfather. Чоң атама да жардам берем. In the garden. Бакчада дейт. Бакчанын ичинде. And grandma makes us lunch. Чоң апам болсо, and grandma makes us lunch. Бизге түшкү тамак жасайт дейт. Lunch деген түшкү тамак, ас. Бизге makes деген жасайт дейт. Makes us lunch дейт. Кеттик экинчи бөлүккө өтөлү. Бул жакта дагы сөздөр тизме менен берилген. Видеону пауза коюп жазып алууну унутпаңыздар. Кеттик ар бир сүйлөмдү өзүмчө карап чыгам. I have a lot of friends in the village. Менин дейт. I have a lot of friends, a lot of көп досторум бар дейт. I have a lot of friends in the village. Айылда дейт. Айылда көп досторум бар дейт. After lunch, түшкү тамактан кийин, after lunch, I always go to play. Дайыма ойногону барам. Go to play. Always, дайыма, go to play, ойногону барам. Outside with them дейт. Outside, эшикке барам дейт. With them, алар менен дейт. Бир нерсе менен деп айткыбыз келсе, биз with'ди колдонот экенбиз. With them, алар менен дейт. There are so many interesting games дейт. There are деген бар, жок деген билдирген конструкция. So many interesting games дейт. Аябай кызыктуу оюндар көп дейт. So many, көп, interesting games, кызыктуу оюндар дейт. Көп кызыктуу оюндар бар дейт. There are games like тогуз коргол сыяктуу дейт. Бул жерде like биринчи мааниси жактыруу болсо деле, ал сыяктуу, окшош деген мааниде да колдонулат. Бул жерде дал ошондой учурда кезиккен экен. Like тогуз коргол сыяктуу. Hide and seek, hide деген жашынуу, ал эми seek деген издөө. Демек hide and seek бул жашынмак сыяктуу дейт. Like hide and seek and many more. Many more деген жана башка ушундай сыяктуу көп дейт. Жана башка көп дейт. Англис тилинде ушундай айтабыз. Many more. For example, мисал үчүн, мисал деген example болсо, for деген үчүн болот. Мисал үчүн, yesterday, кече, we played ак чөлмөк ойнодук дейт. We played ак чөлмөк. And жана it was very interesting. Аябай кызыктуу болду дейт. It was кызыктуу болду. Very funny, кызыктуу. Funny деген негизи күлкүлүү дегенди түшүндүрөт. Күлкүлүү, кызыктуу деп берсек болот. Funny. I will play this game. Мен бул оюнду ойнойм. This game, бул оюнду ойнойм. Will play with my friends, досторум менен in London too. Лондондогу досторум менен дагы ойнойм дейт. Too. In London too. Ошолор менен дагы ойнойм бул оюнду дейт. In the evening at 7 p.m. Кечки саат 7-де, evening кечкисин дейт. Кечкисин саат 7-де, my grandfather, чоң атам, calls me for dinner. Кечки тамакка чакырат дейт мени. Call деген чакыруу, calls me, мени чакырат. For dinner, кечки тамакка дейт. I get very hungry. Бул жерде get hungry деген фразалык кетиш берилген экен. Ачка болуп кетем дейт. Hungry деген ачка деген сынатууч. Get hungry деп айтсак, ачка болуу деген билдирет. Grandma cooks, чоң апам жасайт дейт, тамак жасайт. Different meals, ар түрдүү тамактарды күнүгө дейт. Every day. Grandma cooks different meals every day. Чоң апам күнүгө ар кандай тамактар жасайт. But бирок I love бешбармак very much. Мен бешбармакты аябай жакшы көрөм, сүйөм дейт. Бирок love дегенди кыргыз тилинде биз аябай жакшы көрөм деп которсок болот.
After dinner, кечки тамактан кийин, after dinner, we clean the table together дейт. Столдун үстүн бирге тазалайбыз дейт. Together. And I read, анан мен окуйм some books in English. Бир аз англисче китептерди окуйм дейт. Some деген бир аз, бир нече деген түшүндүрөт. Бир нече англисче китептерди окуйм дейт. At 10 p.m. кечки саат 10 кечки саат 10 I go to sleep. Уйкуга кетем дейт, уктайм дейт. Spending holidays in Naren is amazing дейт. Spending деген англис тилинде өткөрүү, коротуу деген түшүндүрөт. Spending holidays дем алыштарды нарында өткөрүү is amazing. Сонун дейт. Керемет, сонун дегенди биз англис тилинде amazing деп айтабыз. Азаматсыздар, сөздөрдү бирге талдап алдык. Эми 3-чү бөлүккө өтөрсөк болот. Бул текстин ичинде кандай грамматика колдонулган экен бирге талдайбыз. Негизи бизге англис тилинде күнүбүз тууралуу айтып атканда көбүнчө жөнөкөй чактар керектелет. Себеби жөнөкөй учурчак эсиңиздерде болсо күнүгө кайталанып туруучу кыймыл аракетти өзүбүз жөнүндө фактыларды айтууда керектелет. Дал ушул учурда күнүгө эмне кылабыз, канчада турабыз, кайсы убакта уктайбыз деген сыяктуу күнүгө кайталанып туруучу кыймыл аракетти айтып атканда сөзсүз түрдө колдонобуз. Мисалы, тексттен мисал, she washes the dishes. Ал идиштерди жууйт дедик. Бул жерде she washes деп wash деген эдиш жөнөкөй учурчакта 3-чү жакта болгон үчүн s мүчөсү уланып жазылып турат. Ал идиштерди жууйт дейт. Жалпы чоң энеси үй жыйнаганда күнүгө чоң энеси идиш жууйт экен, ал эми илима башка нерселерди кылат деп сүйлөшкөнбүз. Анан күнүбүз тууралуу айтып атканда жөнөкөй өткөн чак дагы колдонулат экен. Өткөн жана аяктаган кыймылды, абалды билдирүү үчүн айтат экенбиз. Мен ошо ушинтип кылчумун мурда деп айтканда it was very funny деп, аябай кызыктуу болду деп айтканда колдонулган экен. Анан кээде жөнөкөй келечекте колдонулат экен. Эгерде келечектеги боло турган кыймыл аракетти же пландарыбыз жөнүндө айтып атканда колдонот экенбиз. I will play this game. Мен бул оюнду ойнойм деп. Негизи жөнөкөй чактар тууралуу сабагыбызды кайталоо үчүн өткөн деңгээлдерге барсаңыздар болот. Бул жерге шилтемесин бергенбиз, көрүп кайталабасаңыздар болот. Биз болсо тексттин ичинде дал ушул жөнөкөй чактарды издеп азыр анализдейли бирге. Негизи грамматикалык анализ жүргүзүү үчүн могу жөнөкөй чактарда кездешкен жардамчы этиштерди, мүчөлөрдү издесек болот. Мисалы, to be этишинин ар кандай формаларын, will, was, to do деген сыяктуу. Кеттик анда тексттин ичинен жакшылап карап алалы. I came to Naren 2 weeks ago дейт. Бул жерде жөнөкөй өткөн чакты көрүп атабыз. Себеп дегенде to come деген келүү этиши came деп жазылды. Өткөн чакта 2 жума мурун келдим дейт. 2 weeks ago деп бизге убакыт менен да көрсөтүлүп атат. Өткөн чакта келген because себеби I'm on my holidays. Мен азыр дем алыштардамын деп. Байкасаңыздар, because деген байламта менен эки жөнөкөй сүйлөм биригип татаал сүйлөмгө айланып. I'm on my holidays. Мен дем алыштардамын деген бир сүйлөм. I came to Naren 2 weeks ago. Нарынга 2 жума мурун келдим деген бир сүйлөм. Экөө because деген байламта менен биригиптир себеби менен. Life in the village is very interesting. Бул жерде жөнөкөй учурчак менен айылда жашоо аябай кызыктуу деп бизге фактыны айтып атат. And my days are always busy дейт. Жана менин күндөрүм дайыма бош эмес дейт. Көп нерсеге толуп өтөт деп. Бул дагы жөнөкөй учурчак менен факты айтылды. Бул 3 сүйлөмдө s мүчөлөрүнө көңүлүңүздөрдү бурам. Бир жерде 2 weeks дегенде көптүк санды билдирген s мүчөсү уланып турат. 2 жума дейт. Андан кийин holidays дем алыштар деп көптүк санды билдирип атат. Анан my days менин күндөрүм деп бул жерде дагы көптүк санды билдирген s мүчөсү уланып турат экен. Кийинки my grandparents get up at 6 o'clock in the morning and take care of the kettle. Жөнөкөй учурчакта түзүлгөн сүйлөм. Себеп дегенде бул чоң ата чоң апалардын күнүгө кайталанып тура турган кыймыл аракети жөнүндө сөз кылды. Grandparents деп көптүк санда чоң ата чоң апаларым дейт. Ошолор жөнүндө сөз кылып аткандыктан s мүчөсү уланды. Get up турушат дейт. At 6 o'clock in the morning дейт. Эртең менен турушат. And take care малга кам көрөт дейт. Экөө тең жөнөкөй учурчакта коюлду. And I wake up at 7 when it's time to have breakfast. Бул дагы күнүгө саат 8де тура тургандыгы жөнүндө айтты. Рутиналык кыймыл аракет. Андан кийинки кыймыл аракеттердин бардыгы жөнөкөй учурчакта түзүлүптүр. Себеп дегенде бул илиманын чоң ата чоң апалар менен күнүгө кылып турчу рутиналык иштер экен. Тиштеримди тазалайм, I brush my teeth. Бетимди жууйм, wash my face. Үйдү тазалайбыз, clean the house. Чоң апам идиштерди жуйт, а мен болсо төшөк жыйнап, полдорду жууйм дейт. Булар дайыма иш чараны ушинтип бөлүштүрүшөт экен. Grandma makes us lunch.
чоң атасы менен бакчада иштеп атканда түшкү тамак жасайт экен. Бул жерде дагы учур жактагы үчүнчү жактагы эс мүчөсүнө көңүлүңүздөрдү бурсам, she washes дейт. Ал идиштерди жууйт дейт. Үчүнчү жакта жууйт деп айтыш үчүн биз англис тилинде этиштин аягына эс мүчөсүн улайбыз, унутпасаңыздар. Андан кийин grandma makes us lunch дейт. Чоң апам түшкү тамак жасайт деген жерде дагы учурчактын эс мүчөсү уланды. Ал эми dishes жана floors деген сөздө көптүк санды билдирген эс мүчөсү экен. Полдорду жууйм жана идиштерди чоң энем жууйт деп айтты бизге. Азаматсыздар, биринчи бөлүктөгү грамматикалык конструкцияларды карадык. Эми экинчи бөлүккө өтөлү. Экинчи бөлүгүндө дагы I have a lot of friends in the village. After lunch I always go to play outside деп. Бул эки сүйлөм жөнөкөй учурчак менен башталды. Илима айылдагы жашоосу жөнүндө фактыларды айтты бизге. Достору көп экен, ошону билдик. Анан түшкү тамактан кийин дайыма ойногонго чыгат экен, кайталанып турчу кыймыл-аракет. There are so many interesting games like тогуз коргол дейт. Бул жерде көңүл бура турган конструкция there are конструкциясы бизде бир нерсе бар же жок экендигин айтканга жардам берген конструкция дегенбиз. Мисалы, аябай көп кызыктуу оюндар бар деп айтыш үчүн биз there are деп колдонуп айттык. There are so many interesting games like тогуз коргол and many more жана башка деп. For example, мисалы, yesterday we played ак чөлмөк and it was very funny. Бул сүйлөмгө жакшылап көңүл бурсак, жөнөкөй өткөн чакта түзүлгөн экен. Анткени yesterday кечээ деп убакыт жардамчы сөзү менен убакытты билдирди. Анан ed деп өткөн чактагы туура этишке уланган мүчө турат. Play деген туура этиш, ага ed уланганда өткөн чакты билдирет. Ойнодук дейт. We played ак чөлмөк жана кызыктуу болду деп жөнөкөй өткөн чакта айтты. It was деп to be этишинин өткөн чактагы формасы менен. I will play this game with my friends in London too. Лондондогу досторум менен да ойнойм деп Илима пландарын жөнөкөй келер чак менен айтты. Жөнөкөй келер чак экенин биз will жардамчы этишинен байкадык. Этиштин астында, play этиштин астында will жардамчы этиш турат. Демек бул жөнөкөй келер чак болду, Азаматсыздар. Кийинки абзацты карай турган болсок, бул жакта көбү жөнөкөй учурчак менен берилиптир. Анткени биз кайрадан чоң ата, чоң апалар менен Илиманын күнүмдүк эмесине, режимине келдик. In the evening at 7 p.m. кечки саат 7-де чоң атам чакырат дейт. Calls me for dinner. Кечки тамакты кечки 7-де ичишет экен алар. Биз аны болсо убакыттын белгиленгени менен көрдүк. Анан чоң атам чакырат деген этиш менен байкадык. Бул жерде да байкасаңыздар, чоң атам деген үчүнчү жак, жөнөкөй учурчакта үчүнчү жакта этиш дайыма эс мүчөсү менен уланат. Чакырат деп айтыш үчүн calls me for dinner деп айтабыз. I get hungry, ач болуп кетем дейт. Бул дагы жөнөкөй учурчакта Илима тууралуу болду. Анан grandma cooks, чоң апам жасайт деп дагы да эс мүчөсү турат, жөнөкөй учурчакка уланган. Күнүгө ар түрдүү тамактарды жасайт деди. I love беш бармак, мен беш бармакты жакшы көрөм деп өз жөнүндө фактын айтты. Анан тамактан кийин эмне кыла тургандыгын жөнөкөй учурчакта айтты. We clean the table, столдорду тазалайбыз деди. Анан мен китеп окуйм дейт. Китептерди деп бул жерде эс мүчөсү көптүк санды билдирип атат. Бир нече китептерди окуйм дейт англис тилинде. Анан I go to sleep, уктайм дейт. Сүйлөмдүн тексттин аягыдагы spending holidays in Narin is amazing деп to be этишинин жардамы менен жөнөкөй учурчакта бүттү. Жалпы айда каникул өткөргөн сонун деген факт менен бүттү. Байкасаңыздар, текстте эң көп бөлүгүндө жөнөкөй учурчак колдонулган. Демек, күнүбүз жөнүндө айтып аткан айтып атканда жөнөкөй учурчакты билүү өтө маанилүү экен. Азаматсыздар, тексттин грамматикасын бир карап алдык. Сиздер да өзүңүздөрдүн күнүңүздөр жөнүндө текст түзгөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар деп ойлойбуз. Бул жерден болсо тексттин которулушун көрүп алсаңыздар болот. Бул жерден тексттин которулушун кыргыз тилинде окуп, илимадай кылып, өзүңүздөрдүн күнүңүздөр жөнүндө айтканга дагы аракет кылыңыздар. Биз болсо ушуну менен сабакты жыйынтыктадык. Эми текстке коштуруп өз күнүңүздөр тууралуу айтып бериңиздер. Өзүңүздөрдүн текстиңиздерди комментарийге да жазып койсоңуздар болот. Биз сөзсүз түрдө окуйбуз, жооп беребиз. Сиздердин жообуңуздар бизге аябай кызык. Биз болсо кийинки сабакта жаңы сөз түркү менен таанышабыз англис тилинде. Ал сабакта жолукканча биздин сот тармактарга катталууну унутпаңыздар. Instagram, YouTube жана Telegram каналдарда пайдалуу маалымат менен дагы бөлүшөбүз. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.